Суу болот, эми сиз аны сезесиз. Мен келдим, чечилбеген нерсе жок. Сиз муну сезесиз. Камчыбек Ташиев. Вода будет. Две скважины нужны, две скважины сделаны. Дай бог. Я не обещаю. Новый Я водопровод. сказал сделаю. Больница, дороги. Жанында тұрғандар жуғасынар. Теперь, уважаемые люди, теперь почувствуйте. Я приехал, что случится, что решается, что нет. Медведев орус тилин билбеген мигранттардын балдарын мектепке албоого чакырды. Россиянын коопсуздук кеңештин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев орус тилин билбеген мигрант балдарды мектепке кабыл алууну токтотууга мезгил келгенин билдирди. Анын айтымында орус тилин билбеген окуучулардын айынан жалпы билим деңгээли жабыркап жатат. Медведевдин мамлекеттик миграция саясаты боюнча кеңешменин жыйынтыгы боюнча сүйлөгөн сөзү анын ВКонтактедеги баракчасына жарыяланды. Социалдык функцияларды аткарган жерлерде, тактап айтканда мектеп жана башка билим берүү мекемелеринде көп талкууланган жагдай бар. Бул орус тилин билбеген балдардын мектептерге барганы. Мындан жалпы билим деңгээли жабыркайт. Бул баарыбызга маалым жана муну токтотууга убакыт келди, деди ал. Буга чейин 22 октябрда балдардын укуктары боюнча Свердлов облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Игорь Маруков орус тилин жакшы билбеген мигранттардын балдарын мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга теңөөнү сунуштаган. Ошол эле учурда аларга жана мугалимдерге тиешелүү шарттарды түзүү керектигин билдирген. Лавров Туркияны Украинага курал берип жатат деп сындады. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Туркияны Украинага курал берип жаткан үчүн сынгалды. Тилекке каршы Анкара Киев режими менен аскердик техникалык чөйрөдө кызматташууну улантууда. Түрк куралы орусиялык аскер кызматкерлерин жана жарандарды өлтүрүү үчүн колдонулууда, деди Лавров. Анын пикиринде Туркиянын мындай аракеттери анын Украинадагы аскердик жаңжалды жөнгө салууда ортомчулук кылуусуна карама-каршы келет. Ири өлчөмдөгү байыңызат менен чет элдик жаран кармалды. Пакистан, Афганистан, Өзбекстан, Кыргызстан маршруту боюнча метамфетамин банги каражаттарын өзгөчө ири өлчөмдө ташуу менен алектенген эл аралык банги топторунун иши аныкталып, бөгөт коюлганын УКМК билдирди. Маалыматка караганда 2024-жылдын 7 октябрында Бишкек шаарында ыкчам издөө иш-чараларынын комплексин жүргүзүү процессинде чет мамлекеттин жараны кармалып, андан жалпы салмагы 67,61 килограмм болгон 300 миллион сом суммасындагы метамфетамин банги каражаты табылып алынган. Аталган чет элдик жаран жогорудагы маршрут боюнча Гонконг шаарына Казакстан аркылуу келген метамфетаминди жөнөтүүнү уюштурганы аныкталды, дейт УКМК. Өмүрбек Текебаев элчилик кызматтан кетип жайдаккалары айтылууда. Ошондой Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаевдин жайдаккалары алдыртан айтылууда. Алгач сот тармакта ага карата компроматтарды чыгарышып талкуу жаратышты. Коомчулукка пикир калыптанган соң ÖМКни кызматтан кетирүү планы иш жүзүнө ашчудай. Ал элчи катарында өз миссиясын толук кандуу аткара албаганы президенттин резиденциясында кызуу талкууга алынганын уктук. Азия News газети Булакарова Кежи. Польша Россия менен чектешкен аймагында коргонуусун күчөтө баштады. Польша Россия менен чектешкен аймагында коргонуу чептерин кура баштады. Бул тууралуу өлкөнүн премьер-министри Дональд Туск социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Курулуш иштери 2028 жылга чейин уланары, долбоордун баасы 10 миллиард злотыйды түзөр айтылды. Анын алкагында 800 чакырым арык казылып, талаларга жарылуучу заттар жайгаштырылып, танкага каршы шаймандар орнотулат. Мындан тышкары видео байкоо системасы да болот. Чыгыш калканынын курулушу май айынын башында жарыяланган. Ошол кезде жарыяланган билдирүүдө Польша НАТОнун чыгыш флагында Беларусь менен Россиядан багытталган коркунучтарга каршы туруу үчүн комплекстүү коргонуу инфраструктурасын түзүүгө ниеттенип жаткандыгы айтылган. Польша менен Россиянын Калининград облусу чектешет. Кыргызстанда айдоочулук күбөлүк алуу үчүн теориялык суроолор өзгөртүлбөйт. Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттик жогорку кеңештин депутаты Бакытбек Мариповдун экзаменде суроолорду жеңилдетүү боюнча сунушуна жооп берди.
2022 жылы бекитилген сынактык суроолор азырынча кайрадан каралбайт. Практикалык сынакка теориялык суроолордон өткөндөр гана киргизилет. Кийинчерээк ошол маалдагы шартка карата суроо түзүлүп, мазмуну жаңыртылышы мүмкүн деп билдирди агенттик. Учурда сынак 2 этаптан турат. Жол эрежелерин, техникалык коопсуздук жана биринчи жардам берүү боюнча теориялык билимди текшерүү, уну айдаганды иш жүзүндө текшерүү. Апалар ыйлабасын. Маркум Айтурган Маматкулованын апасы соттон кийин элге кайрылуу жасады. Бүгүн 1 ноябрда Бишкектин Октябрь райондук сотунда Айтурган Маматкулованын өлүмү боюнча сот отуруму болду. Отурум аяктагандан кийин маркумдун апасы Гүлшайыр Сейитова элге кайрылуу кылды. Менин көз жашым көп болуп агып жатат. Алар болсо жыргап жүрүшөт. Элге кайрылат элем. Мендей болуп эч ким ыйлабасын. Менин кызымдай эч ким жабыркабасын. Ушундай зомбулуктар азайсын. Соттор, өкүлчүлүктөр мындай иштерди алдын алып, жазасын алгыдай кылышса, мендей болуп энелер ыйлабайт эле. Менин кызымдай болуп, эч ким муздак жердин астына жатпайт эле, деди ал. Көз жашым ушинтип көл болуп агып атат. Алар жыргап жүрүшөт. Даже бизди айбан өлгөндөй кабыл кылышты. Мен ошого нааразымын. Мен элге кайрылат элем. Мендей болуп энелер эч качан ыйлабасын. Мендей болуп, менин кызымдай болуп эч кыздар жабыркабасын. Ушундай зомбулук менен немелер азайсын. Мен ошого сотко кайрылам, элге кайрылам, өкүлчүлүктөргө кайрылам, президенттерге кайрылам. Ушундайларды жок кылып, ошолордун алдын алып, ушундайда жакшы жазасын берип, мыйзам чегинде жазасын берсеңиздер, мендей болуп энелер ыйлабайт эле, менин кызымдай болуп эч ким зыркырап ушу жердин түбүндө муздап жатпайт эле. Элиме ушинтип кайрылат эле. Бишкекте автобус катышкан кезектеги жол кырсыгы. Кырсык учур тартылган видео. Жол кырсыгы Шотар Руставели жана Айны көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Анда бара жаткан автобусту катуу ылдамдыкта келе жаткан минивэн сүзгөн. Жол белгилери боюнча автобус өз жолу менен бара жатканы айтылат. Кырсыктын кесепетинен бир нече киши жабыркаган. On windows. Airbags are blown. Look at how far it's been hit. And this is the culprit. Look at the bus. The bus hit another car, parked car. Hit another car. It damage to the car, to the bus.